Саламатсыздарбы? Бул сабактан Google Chrome'дон презентацияларды көчүрүп жана редакциялоо боюнча үйрөнөсүздөр. Алгач биз Google Chrome'га киребиз. Google Chrome'га кирип, издөөчү жолчого PVPT деп жазабыз, англисче. PVPT. Enter клавишасын басабыз. Бизге ошондой бет ачылат. Бул жерде карасаңыздар, презентация PowerPoint скачать готовые презентации деп турат. Ушул сайтка киребиз. Бул жерде көпчүлүк сабактар дээрлик бардыгы орус тилинде. Демек биз ушул даяр презентацияларды көчүрүп, редакциялап алсак болот. Сол тарапты карасаңыздар, категориялар турат. Классный часть, культура, ИЗО, родительское собрание, музыка, ОБЖ, английский, биология жана башка. Сиздер кааласаңыздар ушул жактан издесеңиздер дагы болот. Же болбосо жалпы издөө жолчосунан издесеңиздер дагы болот. Мисалы үчүн биз бул жерден биология предмети боюнча издеп көрөбүз. Сиздер ушул жерден өзүңүздөргө каалаган сиздерге кайсы предмет керек болсо, ошол предметти издесеңиздер болот. Мисалы үчүн биология тандадык. Бул жактан төмөн жака түшсөк, что такое сновидение? Я шерсти 7 класс, антибиотики жана башка көптөгөн презентациялар бар. Ошондой эле кантип издейбиз биология боюнча. Бизге бир тема керек болуп калса, кантип издейбиз. Ал үчүн мына жерде сайттын аты алыштып турат, pvpt.ru деп. Ушул жерге мисалы үчүн бизге бактериялар деген сабак керек болду. Биз бактерии деп жаздык. Жана бул жактагы поискту басабыз. Мына бактериялар жөнүндө бир нече сабактар сунуштады. Биз бул жерден жизнь на земле деген сабакты алабыз. Поиск беребиз. Результаты поиска. Жизнь на земле деп. Жана ошондой эле биздин темабызга жакын дагы бир нече презентациялар сунуштады. Көчүрүп алуу үчүн биз ушул теманы тандайбыз. Мына ушул бул презентация жөнүндө описание. Биз акысыз контентти колдонгондуктан рекламалар чыгат. Описание чыгат и слайдда эмнелер берилгени көрсөтүп атат. Бул жерде реклама. Презентация тууралуу маалымат 3 январь 2013 жылы 20 слайдтан турат дейт. 7843 килобайт RAR архивный экен. Эми буну кантип көчүрүп алабыз? Көчүрүп алыш үчүн төмөн жака түшсөк, бул жерден скачать презентацию деген терезе ачык. Басабыз. Басканда бизден бул жерде стол ачылсын. Төмөн жакта адресибизди сурайт. Жана ошондой эле имя сурайт. Атыбызды жазабыз. Андан кийин скачать. Бул презентацияны 1-2 жолу көчүрүп алуу үчүн сурайт. Андан кийин ар кандай робот эмессиңби дегенде жеңил суроолорду берет. Биздин презентациябыз бул жакта көчүп атат. Мына форматы архивный RAR форматта көчүрүп атат. Андан кийинкисин артка кайтуу үчүн мына скачать презентацию жизнь на земле дегенди жаап коебуз. Биз кайра PVPT сайтынын башка бетине келдик. Бул жерден дагы экинчи презентацияны көчүрүп көрөлү. Бул жерден мисалы үчүн география боюнча. География предметин тандадык. Бул жерден издесек дагы болот. Регистрация болуп алсаңыздар дагы болот бул сайтка. Высотная поверхность деген теманы көчүрүп алабыз. Тандайбыз.
төмөн жакка түшөбүз баягындай эле. Мына бизде слайд, канча слайд болсо, слайддын ичинде эмнелер бар кыскача. Андан кийин слайддын өзүнүн түзүлүшү боюнча кыскача маалымат. И төмөн жакта скачать презентацию. Мынакей, биз биринчисинде почта жаздык эле, эми экинчисинде сколько будет 2 плюс 3 дейт. Бул жерге биз 5 деген цифраны жазып эле скачать дегенди басып коебуз. Биздин презентациябыз көчүп жатат. Эми бул көчкөн презентацияны дароо эле могу жердеги стрелканы басып открыть деп ачсаңыздар дагы болот. Экинчи бир жолу сайттан чыгып кетебиз. Экинчи бир жолу этот компьютер папкасына киресиз. Бул жерден загрузки деген папка бар. Ошол папканын ичине кирсеңиздер, мынакей биз көчүрүп алган презентация могу жерде архивный болуп турат. Карасаңыздар свойствосын. Тип архив WinRAR, размер 765 мегабайт, дата изменения 1 август. Ачабыз. Бул жерге киребиз. Киргенде экинчиде турган бул PowerPoint ачабыз. Эми бул презентацияны биз редакциялап алышыбыз керек. Жана ошондой эле туура сактап алышыбыз керек. Биздин презентациябыз ачылып атат. Могу жерде карасаңыздар обработка, андан кийин бул жерде канча процент ачылганы көрүнүп турат. Бул жерден карасаңыздар, мынакей даяр презентация. Слайд-шоу бир ирет көрүп чыгалы. Автору жазылган Андреева. Жизнь на земле. Бул жерде этапы берилген, разминка, клетка. Ссылка аркылуу берилиптир. Животное растение. Мисалы үчүн разминканы бастык. Животное растение деген разминка бар экен. Животное бул жерде табышмактар берилиптир. Ответьте, лось. Сиз буну кыргызчалап алсаңыз дагы болот. Кийинкиге кеттик. Башкы растение боюнча ответ. Бул ошол триггер менен иштетилген. Сабактын иштелмеси экен. Кийинки клетка основа живого. Строение клетки. Биринчиси ядро, экинчиси цитоплазма, оболочка, хлоропласт жана башка. Ошентип кайра башкы бетке кайттык. Эми бул презентацияны сакташыбыз керек. Ал үчүн файл. Бул жерден сохранить как. Эгер антип сактабасак, бул презентация даярдалган офис менен сиздин офисиңиз туура келбей калышы мүмкүн. Файл, сохранить как. Андан кийин сактоочу жерди көрсөтөбүз. Мисалы үчүн обзор, мен бул жерден документиге сактап коеюн. Документы. Проведение. Природоведение, жизнь на земле. Сохранить. Мен өзгөртпөдүм, ошон үчүн өз аты боюнча эле сактап кое бердим. Ошентип даяр презентацияларды алып сактап алсаңыздар болот. Экинчи презентациябыз дагы ушул этот компьютер. Загрузки. И бул жерде мынакей. Эмне дегенди көчүрүп алдык эле. Ачабыз. Высотная поверхность. Ачабыз. Бул географиядан болчу. Мынакей бул 15 слайдтан турат экен.
слайд-шоу кылып көрөбүз. Бул жерде автору, темасы, кайсы класска экени жазылып турат. Өзүбүзгө ыңгайлаштырып, өзгөртүп алсак болот. Муну деле жанакындай эле файл сохранить как деп сактап алсак болот.